Так, прямой эфир. Girsin. Girбейді, тоға bir kişi girdi. Beka, assalamu alaikum. Beka. Так, 3 kişi girdi, daha emet алалы. Азыр безопасный город боюнча эметели, азыр просто аз болгон окуяны просто айтайын. Алмаз Орокбаев, салам алейкум. Азыр безопасный город, но камералар боюнча, условия жоктугу боюнча ушу безопасный город азабын тартып аткандар ошолорду карасын. Сергей Сергеенко, салам алейкум. Алмаз Орокбаев, салам алейкум. Соттор сатылып жатат. Соттор 100% сатылып жатат, уже почти что. Анарбек Сарбашев, Калбек Жумубаев, ассаламу алейкум. Атлет Мукашев, бөлүшүп койсоңуздар эфир менен аудиториябызды кичине чоңойтуп алалы. Аудиториялы чоңойтуп албасак болбойт. Асель Нур, саламатсызбы? Асель Нур, саламатсыздарбы? Азыр безопасный город боюнча айта турган сөздөр бар. Чолпон, салам алейкум, брат. Кандайсың, жакшыбы? В Дубаях не догрелся, не перезагорал, брат? Шавкат Закиров, салам алейкум. Саламатсыздар, Гуля Гулхан. Саламатсыздар, 22 киши эфирде. Баштай берейин, анткени аттан. Привет, дорогой, кандайсың? Добрый день, Сергей Сергеенко. 21 человек, орозуңар кабыл болсун, бардыңарга чоң ысык салам. Ошо ыйык орозу айыбызда айла жоктугунан чыгып атабыз. Азыр Фейсбукта налоговый боюнча өзүмдүн оюмду айтып кеттим. Бул налоговыйдын төрагасы, силер жумушту оңдой аласыңарбы? Ошо өзүңөрдүн налоговыйңарда эмне болуп аткан эмелерди жумушуңарды аткара албай атат силердин сотрудниктер. Анан телефондон звонить алып, мону төлөгүлө, тигин төлөгүлө деп туруп, кайра соттор менен коркутасыңар. Коркутпагыла соттор менен, тем более мени коркута албайсыңар соттор менен. Силерден коркуп көргөнүм үчүн коркпоймун. Колуңардан келбейт о иштеген. Бошоткулуу орунду берле колунан келе турган иштер. Анан жөн эле колуңар чөнтөккө салып эле, кыйын болуп эле микрофондон сүйлөбөй эле деп. Мына могу жерден цифровизация деген программа кирилген. Кемелер извещение деген бар. Тем более звонить алып келгиле налоговыйга деп генке этсилер налоговый сотрудниктериңер. Бул туура эмес. Ладно, бул кеп анда эмес да. Мен азыркы эфиримде именно эме боюнча, безопасный город боюнча абдан айтып кете турган нерсе да. Безопасный городты койордо койду. Туура. Ошо безопасный город койгонго ошону штрафтарды азыр укмуш очойто жиберип атасыңар. Мейли, штрафтарды жиберип атасыңар. Тияктан назначить наказанияңар бар. Штрафтар келип атат. Мейли, анысы деле болду. Бирок ошондой штрафтарга водительдерге мындайча айтканда условия түзүлүп бербейт. Например, к примеру, могу жерде таксисттер олтурат. Мына, например, азыр мен силерге даже мындай алып туруп көрсөтөйүн, мындай. Мына, к примеру, могу жерде таксисттер олтурат. Мына көрдүңөрбү? Мына, могу жерде такси элдер турат. Биякта мындайча айтканда двухполосный рядтар болуп атат. Мына биякта элдер турат. Двухполосный рядтар турат. Эми. Могу жерде двойной сплошной турат. На ортодо двойной сплошной турат. Көрдүңөрбү? Могу жерде троллейбустардан качканда, мына карап тургула. Мына троллейбустар кетет. Троллейбустан качканда бул бияктагы машинелерден качат. Анткени ошондо бул полосага чыгып кетип атат. Бул полосадагысы бул машинеден качып кайра бул полосага өтөт. Ошондо двойной сплошнойду айла жоктугунан кесип атат. Течерде болсо камера турат. Ошол двухполосныйды кескенде эле бул уже штраф. Если силер ошондой безопасный город кылып атсаңар, то мондай штрафтарды карап атсаңар, то тогда карагыла да. Тогда могу жерге таксисттерди же обочинаның маңдайындагыларды силер тогда алышыңар керек, чтобы движение тура болуш керек. А силер аны албай туруп,
ала албайсыңар. Анткени силер алганга мындайча айтканда аны алганга аякта байкуш таксисттер турат. Ал деле таксисттер деген эмне жыргагандан такси болуп жүрөбү? Алар жыргагандан такси болгон жок. Алар буакта Кыргызстанда жумуш жок. Жумуш жок. Айла кеткенинен монтип такси менен окат кылып атышат. Анан кийин элди жыйнайт. Ошол жерде элди жыйнап, эптеп алып кетет. А грубый правонарушительдерди карабайт. Анткени ошол грубый правонарушительдер булар алы жетпейт ошонго. Анан кийин айла жоктугунан троллейбустар, КамАЗдар болобу, же машина центральный площадьтан мындай өтүп баратып, өзүнүн линиясы менен өтө албай, айла жогунан тиги обочинадагы машиналерден, таксилерден качып бар туруп, экинчи линиядагыны алат. Экинчи линия кысканда, үчүнчү линия кетип туруп сплошной деметет. Ал штраф. Бул штраф кайта. Анан кийин ушундай нерселерге жыргап туруп метип атасың. Мондай эле примерно эле мындай штрафтарды примерно эле. Бул ден частный компания, российский частный компания жасаган ушуну. Мамлекетке канча акча төгүлөт, мамлекет кандай болот, эмне деген немелер бар, кандай условия, кандай шарттар менен эч ким элге түшүндүргөн жок. Жөн эле безопасный город тыгып койду. Ошол жерден кайра эле баягы эле карапайым элден акчаны алганын эле аракети. Эмнеге ошону кыласыңар? Эмне үчүн ушуну көзөмөлдөйсүз? Акылбек Кусенбекович, сиз ошондой эле кыйын чудотворец экенсиз. Силер ошол безопасный городдун канча күнүгө акча түшүп аткан ошону изилдебейсиңер. Ошолордун налог төлөтпөйсүңөр. Ошолордон көбүрөөк албайсыңар ошондо. Карапайым элди кыйнабай, үйүңө налог төлөбөсөң, сот менен коркутпай. Ошолорду караш керек да. А силер болсо наоборот, ал туруп карапайым элди кытыгасыңар, а момда акчалуу жерлерден ошол жакка кирбейсиңер. А эмнеге кирбейсиңер? Наверное, скорее всего, аяктан силер, к примеру, андай чоң компаниялар жаңы чоңдор келсе, ошолорго шат бере калат бир чемоданчикти. Балкимдир силер ошондойго макул болуп калгансыз. Мына кайрылы ошол история болуп калды мына могу жерден. Тияктан качып баратат машина, троллейбустан бизди кысып атат. Бизди кысып атат. Анан кийин биз айла жок, уже сплошной линия кетип атабыз. А бул дагы штраф 1000 сом. Ушундай штрафтар түшүп атат да. Анан эле айгыр болгонуңар эле, кыйын болгонуңар эле бул деген байкуш таксисттер, байкуш баягы эле латочниктер, байкуш ошо ККМдер менен азаптын баарын чектеп атасыңар. ККМ боюнча токтоткон жоксуңар да, Акылбек Кусенбекович. ККМди баары тыгып атасыңар да. Хотя силерге баары түшүндүрүп берип атат. Мына Россияда уже ККМден кетип атат. Казакстандан кетип атат ККМдер. Бүт баары уюлдук телефондорго программаларды вводить этип атат. А силер жок, ошол ККМдерди, машинкаларды сатканды мажбур кылып атасыңар, сатып алганга. Эмнеге эле ушунча эле элди кыйнап атасыңар? Эмне эле карапайым элди кыйнап атасыңар байкуштар? Эптеп жан багып атса, эптеп ошолордун чөнтөгүн. Карагыла да мына, карагыла да өзүңөрдүн ситуацияңа. Могу жерде чоң компаниялар турат. Мына могуларды, могу машиналерди просто кетирбейсиңер, ошондо кыйын экенсиңер. Могуларды безопасный город ушулар боюнча штраф кылып атат. Айла жок, штрафка мажбур болот, потому что нарушение болуп атат. А эмнеге нарушение болот? Анткени деген булар биякта жол эрежеси не мындай жолго, свободный транспортко место жок. Алар туруп койсо эле бүттү штраф үстүнө салып атасыңар. А безопасный городдун акчасы кимге кетип атат? Кимдин менчик компаниясына кетип атат? Могу жерде суроо жаралып атат. Дамаск төлөп атабы налогторду? Могу бизнес-центрлериңер төлөп атабы налогторду? Же могу председатель налоговой инспекция ошолордун боюнча бербейсиңерби информацияны элге? Налогду төлөп атабы чоңдор? Силер чоңдорго алыңар жетпейт. Чоңдорго карабайсыңар. Силерден өзүңөрдүн анткени алардан коркосуңар, духуңар жетпейт. Рухуңар да жетпейт. Чоңдорду карап, чоңдордун бизнестерин караганга эмеңер жетпейт. А вот простой карапайым элге кыйноо иретинде эле баарын эле талкуулап атасыңар. Бул туура эмес. Силер өтө чоң ката кетирип атасыңар. Ушуну менен эфирди бүтүрөйүн. Чоң рахмат. Кичинекей эле эфир болсун.